Биринчи перзентке кыйын. Себеби бардыгын тарткан ошол. Семьяда дагы үй бүлөдө байкасаңыздар, сен чоңусуң деген система бар да. Бизде бүт ошондой. Инелериң тартасын, карындаштарың тартасын деп биринчи баланы тайына турган эч кимиси жок болот, жогоруда карай. А кичинекейлер акам бар дейт, агам байкем бар дейт, же карындаш акам бар дейт, айтор ошондо акам деп. Бирок биринчи перзентчи тайына турган эч ким жок. Ошондуктан да өткөндө бирөөсүнөн сурасам, эмне үчүн кызыңызды ойлонбой бердиңиз десем, бул үйдүн чоң экен дейт да. Бул чындыгында кыйынчылык көрүп чоңойгон. Ошондуктан да эптеп кетет. Бул өзүнүн карындаштарын да бакты, инелерин бакты. Кантип эле ушунча 3-4 адамды баккан менин кызымды бага албай калсын деп айтты да. Ошол учурда бир нерсе жеткендей болду. Чындыгында үйдүн чоңунда бүгүн, үйүндө, чоңдорунда урматтуу мекендештерим кыйынчылык чоң. Мисалы байкасаңыз, иштегени кетет, инеси кеңири ойноп күлүп жүрө берет, бул жакта. Агасы окуганы кетет, агасы иштегени кетет, бул жакта үйдү салат, башканы кылат, бардыгын кылат. Баягы эрке деп серке кылып коюп атат да бүгүн. Катуу туруш керек балдарга. Кандай тарбия кылышты бил.